Карыз деген эмне? Ал эмнеси менен зыян? Кантип карыздан кутулуу керек? Эмне кылыш керек? Карыз бул ушундай актуалдуу тема. Ар бир адам карыз болушу мүмкүн. Кайсы өлкөдө жашаса да. Карыз бул бирөөдөн акча алуу, банктан, жакындарыңан, туугандарыңан жана башкалардан. Карыз качан проблемага айланат? Өзүң башкара албаган суммадан да көп суммадагы акчаны карызга алганда проблема башталат. Карызды кантип төлөйм деген кабатырлануулар башталат. Банк акчаны төлө деп талап коюп баштайт. Анын айынан коркуулар, сарсаналар болот да, албетте бул да ден соолукка дагы жаман таасир берет. Биринин шапкесин бирине кийгизип баштайсың. Башкача айтканда, карыздан кутулуш үчүн башка бирөөдөн карыз сурайсың. Мында эмне болот? Учур чакта жашабай калат адам. Эмне кылыш керек деп ойлоп, деп пландаштырбай калат. Карыз жашооңузга кандай таасир берет? Анын кесепеттери. Эгерде бул убакка чейин бул вопросту чечпей жүргөн болсоңуз, анда карыз жөнүндө билгенди кантип жакшы жакка өзгөртсө болорун билгенге убакыт келди. Западта ограбить Питера, чтобы заплатить полу дешет экен. А бизде биринин шапкесин бирине кийгизүү дейбиз. Мындайда уже төлөп бериш керек болгон процентине да карабай калат. Анткени ал эптеп карыздан кутулуш үчүн эмне кылаарын билбей калат. Эми элестетиңиз, сиздин накопительный счетуңузга перечисление кылыш керек болгон акчаларыңыз сиздин карызыңыздын процентине кетип атат. Сиздин фокусуңуздун баары тезирээк карызды жабууда болуп атат. Сиздин жашооңуз сизге рахат алып келбей калат. Айлыктан айлыкка кантип жеткириш керек деп, кантип карыздан кутулсам деп ойлоп каласыз. Карыз болгондо биринчиден ден соолугуңузга таасир берет. Ден соолук жок болсо бизнес кыла албайсыз. Балдарыңызга жетиштүү кам көрө албайсыз, карьера кура албайсыз. Анткени сизде дайыма стресс, ойлонуп переживать этесиз. Үйүм жок калсам эмне болом, кандай жашоо болот деген сарсаналар болот. Өндүрүмдүүлүк түшүп, бизнес жүрүшпөй калат. Мээде сарсаноо, коркуулар орноп калганда адамда идея дагы пайда болбойт. Экинчиден, адам эптеп выживать этиш керек деген эле максат коюп калат. Үчүнчүдөн, перспектива, келечек жок. Келечекте жакшы жашоого мүмкүнчүлүктү жоготосуз. Элестетиңиз, сизге жакшы идея келди. Же кандайдыр проект менен иштегенге сунуш кылышты. Жана сиз ал мүмкүнчүлүктү колдоно албайсыз. Анткени сиздин мээңиз кантип карыздан кутулуш керек деген менен эле алектенип калды. Төртүнчү, адамдык репутация, авторитетиңизди жоготосуз. Адамга элдердин сыйына татыктуу болгону маанилүү. Өзүнүн сөзүнө турган адамды сыйлайт адамдар. План койгонду билүү, ишин эффективдүү аткаруу адам үчүн маанилүү. Адам карыздын бардык эффектисин жакшылап осознать этип алуусу керек. Аны келечекте дагы кайталабаш үчүн. Жакшы карыздар деле болот. Прибыль бере турган бизнести расширять этүүгө атайын алган. Бул жаман карыздар жөнүндө сөз болуп атат. Карызды жаман кишилер гана түзбөйт. Жакшы адамдар деле карыз кырдаалына түшүп калышат. Бул жөнүндө маалыматтуу болбогондуктан. Келечекте жаман карыз сурагыңар келсе, ушул кесепеттер жөнүндө ойлонуңуз. Ден соолуктун бузулушу, стресс, сарсанаа, өзүңөн отказ кылуу, учур чакта жашабай, дайыма гонкада жүрүп калуу, келечегиңен перспективадан баш тартуу, мээ переживание, коркуу менен алектенип калганда креативдүүлүк дагы жоголот. Башкача айтканда, жаңы идея келбей калат. Карыздан кантип кутулуу керек? Чоң кирешени генерировать этип башташ керек. Башка жумуш табуу, керексиз буюмдарды сатуу, өзүң колдонбогон буюмдарды арендага берүү жана башка. Биринчи кезекте азыркы минутадан баштап жаман карыздардан кутулуш үчүн баарын жасайм деп чечим чыгаруу керек. Биз эмнелерди сатып ала беребиз? Ошол привычкаларыбызды карап чыгышыбыз керек.